Мен Муташев Мирбек 1998-жылы Жумгала районунун Куручу айылында туулгам. 2025-жылы намыс командасында 2-катар санында жекеме-жеке позициясында оюн көргөзөм. Мен Турат Уладыш 2003-жылғы Нарын областынын Нарын районунун Эмектал айылынын тургуну. Атка болгон кызыгым 6 жашыман башталган. Быйыл 2025 жогорку лигадагы намыс командасына сайыпкерлик кылам. Бул менин эң алгачкы тажрыйбам болуп эсептелинет. Мен Шайлообек уулу Жакшылык 2001-жылы Нарын облусунун Ат Башы районуна караштуу Ача айылында туулгам. 2025-жылы келечек командасында 1-катар санында капитандык милдетти аткарам. Мен Жолдошбек уулу Анарбек Нарын облусунун Ат Башы районунун Акмойын айылынан туулуп өскөм. 2025-жылы келечек командасынын 2-катар санында жекеме-жеке позициясында оюн көргөзөм. Мен Тоюнбаев Акбар 2003-жылы Нарын областына караштуу Ат Башы районунун Акжар айылында туулуп өскөм. 2025-жылы келечек командасында 3-катар санында коргоочу милдетин аткарам. Мен Бешбаев Шамшыбек Нарын областынын Актола районуна караштуу Коштоо айылында 2002-жылы туулгам. 2025-жылы келечек командасынын 5-катар санында коргоочулук милдетти аткарам. Мен Турсбек Ильгиз 2003-жылы Нарын областынын Кочкор районуна караштуу Аракөл айылында төрөлгөм. 2025-жылы келечек командасынын 6-катар санында чабуулчулук милдетти аткарам. Мен Эргешов Жанжигит Нарын областынын Актола районуна караштуу Коштоо айылында 2004-жылы туулгам. 2025-жылы келечек командасында 7-катар санында чабуулчулук милдетти аткарам. Аты жөнүм Туранай Тилек. 2004-жылы 20 мартта жарык дүйнөгө келгем. Буга чейин жаш күч командасында ойногом. Андан кийин Ысык Атага 2024-тө ойногом. Президенттик кубокта 3-орунду алганбыз. Ушул быйылкы сезондо 2025 биримдик командасы чакырып, ошо биримдик командасына келишим түзүп келдим. Позициям айта кетсем чабуулчу. Мен Талайбек уулу Баку. Ошо 2025-жылы биримдик деген командага келдим. Норустан баштап ушу биримдик деген команда оюн көрсөтөбүз. Биздин жакшы ниет тилектерибиз ушу жаштарды үйрөтүп, жаштарды алдыга сүйрөөлү деген максат. Кудай буйрса ошо 2025 биримдик командасында жакшы оюндарды көрсөтүп, жакшы ийгилик, жакшы жетишкендикке жетишебиз деп ойлойм. Мен Досмолот уулу Байамбек, Ош областы Каралжол району Кашкажол айылына өкмөтүнүн Тоотой айылынан болом. Ушу биримдик командасына келдик. Кудай буйрса жакшы оюндар көрсөтөбүз. Ушу биримдик командасын жакшы жылдыз кылганга үмүттөнөбүз. Мен Асанкулов Иманбек, Чүй областынын Ысык Ата районунун Чемчек айылынан болуп, ушул жылы биримдик командасына оюн көргөзгөнгө келдим. Мен Темирбеков Нургазы, Чүй областынын Ысык Ата районунун Ишке Суу деген айылынан болуп. Буга чейин көп командаларда ойноп келгем. Ысык Ата, Афият, Ишке Суу деген командаларда ойноп келгем. Быйыл сезонда 2025-жылы биримдик деген команда чыгып атат. Ушак оюн көргөзөйүн деп келдим. Буюрса чоң-чоң ийгиликтерге жетебиз дегенде ишендебиз. Мен Иманжан уулу Азамат. Быйылкы сезондо биримдик командасына оюн көргөзөм. Өзүм сайыпкерликти атча баштагам. 2014-жылдан бери Кыргызстандын сыймыктанар тренери Керим Өмүралиев байкемен үйрөнүп, ошол киши үйрөтүп болгон нерсени буюрса азыр ошол кишинин арты менен ушул даражага жетип, намыс командасынын аттарын даярдап атабыз буюрса. Жогорку лигадагы бир сап башында турган командалардын сайыпкерлиги болуп атасың. Бул милдетти алуу кандай болуп атат? Кыйын болдубу? Бул милдетти алуу өтө оор болду. Ошого карабай белди бекем бууп, буюрса жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойдобуз. Ошонун артында буюрса жакшы мээнеттерди кылып атабыз. Ар бир атка ар бир аттын мүнөзү ар кандай болот, эйти ар кандай болот, ар бир атка өзгөчө мамиле болот. Ар бир атты өзгөчө даярдап, бир атка бир жумуш жакпайт, бир атка бир жумуш жагат дегендей. Ар бир аттын өзүнүн дистанциясы болот, работасы болот. Мисалы үчүн бир ат мияка түскү басса, бир ат тоого иштеш керек болот. Оюнда көрөбүз. Аттардын результатын буюрса оюнда. 1999-жылы
болбой калды кайра. Нарынол 2025 жылы 10-катар санында жекеме жеке 17-жылдан баштап кызыгып ойноп баштагам. Жоктор эмес болуп калды.